Шамурза Борукулов, Текебаев. Эгер өлкөдө диктатура болгондо Жапаров, Ташиев, Мамытовдор эч агатууга кетмек дептир. Эгер союз мезгили болгондо ушул турган үчөөң Атамбаев, Отунбаева, Текебаев без суда, без тергөөсүз эле стенкага тизилип, как пешенеңерден атылып кетмексиңер. Эгер илгерки кыргыздардын заманы болгондо үчөөң ташпаранга алынып таштын түбүндө калмаксыңар. Эгер Кытайда болгонуңарда үчөөңдүн колуңарды кыркып, өзүңөрдү сасык зынданга таштамак. Кыргызстанды 3 бузуку башкарган, кыргыздардын канын төгүп какшаткан, кадыры жок кара баскан эл беле камкорлорго 10 жыл бою башкарган, арамкорлор алдап бизди башкарган, азап менен 10 жыл бою какшаткан, ардагы жок кыргыз белек ойлончу арам тамак жуткучтарга башкарткан. Борукулов Шамурза өзүнүн Facebook баракчасына жарыялаган. Бактыгүл Иманбек кызы дебатка келет экен десе аябай жиндендим эле, эртең менен келип алып сүт өткөргөн аялдардай болбой айтышат экен дейми булар менен деп. Жок, келбей коюптур. Рас кылыптыр. Оюма Байдылда Сарыналгоевдин 4 сапыры түшүп атат азыр. Ал мени итсиң деди, итмин дедим. Тек гана терикпестен күлүп туруп, не кылам жаман айтып, жаакташып, мен анын ит экенин билип туруп, эмнеге дебатка келбей койду дейсиңерби? Мына силерге жооп. Билгениңердей жоргула. Менин президентимден убактысы жок силердин абысын айтышыңарга. Андан көрө дагы эл кыдырсын, элди уксун, эл күтүп жатат, эл ыйлап жатат, эл буулугуп турат, эл үмүттөнүп турат, элдин дагы айта турган сөзү көп, даттана турган дарты көп. Садыр Жапаровдун азыртадан эле кай жерде негизги эмне көйгөйлөр бар экендигин шайлоого чейин кыдырып билип алганы, угуп алганы, көрүп алганы дурус. Койкоңду ак көйнөк кийип, кыры чыккан шым кийип, галстук тагынып, чачын артты көздөй гелдеп алып, көгүлтүр экрандын артында кайма айтышкандан көрө өтүк фуфайка ак калпак кийип алуу элдин үнүн укканы дурус жана 1000 эсе пайдалуу. Ак жол Садыр Жапаров, туура кылдыңыз келбей коюп, ой бир жыргап алдым, ыраазы болдум деп жазат Бактыгүл Иманбек кызы өзүнүн Facebook баракчасына. Гүлжамал Турдуева. Тил менен эмес, иш жүзүндө аракет кыла турган убакыт келип жетти. 30 жыл куюлушкан тим эле сонун жомоктогудай сөздөрдү, убадаларды муюп уга берип, ооз жүзүндө шайлоо алдында берген эр кулдарыбыздын убадаларынан улам Швейцарияда болуп көрбөгөндөй өнүгүп кетишибиз керек эле. Бирок айтор майнап чыкпады. Эл менен бирге чогуу, арыз муңун, көйгөйүн угуп, көрүп, жоон териси менен жакындан сезе билип, ишенич арттыруу менен байкуш карапайым элдин өчүп бараткан үмүтүн жандандырып, элибиздин сүймөнчүгүнө ишеничине болгон. Элибиздин ишеничи, үмүтү, тилеги бир гана Садыр Жапаров деп жазат ал өзүнүн Facebook баракчасына. Кыргызстандын экс-президенти Сооронбай Жээнбековдун коомдук фонду түзүлдү. Бул тууралуу анын социалдык тармактагы баракчасына жарыяланды. Маалыматка караганда, коомдук фонд юстиция органдарында 2020 жылдын декабрь айынын башында катталган. Анын негизги максаты коомдун руханий, маданий жана илимий деңгээлин жогорулатууга көмөктөшүү, өлкөнүн өнүгүүсүнө багытталган жаратман демилгелерди колдоо болуп эсептелет. Жогоруда белгиленген максаттарды жүзөгө ашыруу үчүн фонддун ишмердүүлүгү социалдык, маданий кайрымдуулук жана өлкө үчүн пайдалуу дагы башка иштерди жүргүзүүгө багытталат деп айтылат маалыматта. Сооронбай Жээнбеков 2017 жылдын ноябрь айында президент болуп шайланган, ал 2020 жылдын октябрь айында президенттик мөөнөтүнүн 3-жылы отставкага кеткен. Садыр Жапаровдун карындашы Лазат Нуркожоева суулар сынагын утту. 29 декабрда Ала Тоо ресторанында Мисс Кыргызстан 2020 суулар конкурсу өтүп, биринчи орунду Лазат Нуркожоева алды. Баш байге белегине BMW X5 тартууланды. Лазатты айрым билермандар Садыр Жапаровдун карындашы экенин жазып жатышат. Гүзада Шаршеналиева. Садыр Жапаровга болгон нааразычылыктары менен бул талапкерлер жалпы элибиздин кыжырына тийип, жек көрүндү болуп жатканын деле сезген жок. 28 декабрда КТРК коомдук телеканалында Кыргызстандын президенттигине талапкерлердин теледебаты өттү. Теле алып баруучулар Алмаз Касымалиева жана Светлана Ахматалиева дебаттын катышуучуларын көрүүчүлөргө тааныштырышты. Алар Канатбек Исаев, Клара Сорункулова, Дахам Адумаров, Аймен Касенов, Бактыбек Калбаматов жана Каныбек Иманалиев. Бул теледебат боюнча журналист Гүзада Шаршеналиева өзүнүн ой-пикирин Facebook баракчасына билдирди. Теледебат же акынек айтышуубу? Акыркы күндөрү президенттик шайлоо өнөктүгүндөгү жүрүп жаткан үгүт иштеринин негизги нугунан чыгып жатканы байкалууда. Көпчүлүк талапкерлер өздөрүнүн үгүт каражаттарын, теле кайрылууларын, эл менен болгон жолугушууларын өздөрүнүн шайлоо программаларына арналбастан чечмелөө же түшүндүрүү иштери жүргүзүлбөстөн эч күйдүүлүккө, көрө албастыкка же кадимкидей кара ниеттикке багытталганы айдан ачык эле көрүнүп турат. Калың элдин колдоосуна татыган Садыр Жапаровга болгон нааразычылыктары, анын жеке жашоосуна чейинки кийлигишүүлөрү, адамдын аброюна шек келтирген пасттык мамилелери менен бул талапкерлер жалпы элибиздин кыжырына тийип, жек көрүндү болуп жатканын деле сезбегени, алардын саясатчы катары калыптана электигин айгинелейт.
Жада калса шайлоо өнөктүгүнүн эң бир көрүнүктүү жана калың элге түздөн түз таасир берүүчү теледебатта да өздөрүнүн шайлоо кампаниясын жүргүзбөстөн, саясий көз караштарын, программалык ишмерчимдерин таанытпастан, калың элдин колдоосуна арзыган талапкерди негизги бутага айлантып, кайым айтышуудан бөлөк бир да кызыктуу жана пайдалуу сөз, багыт жана сунуш бере алышпады. Өздөрүнүн чабалдыгын сезгенүбү же келечекте Керт башынын амандыгын сактоонун амалыбы Айтор Садырга каршы биригүү аракети менен алектенгиче Жапаров күндөн күнгө калың элдин колдоосун бекемдеп жатат. Себеби Жапаров элдик лидер катары эле эмес, чыныгы саясий лидерликти да өзүнүн шайлоого болгон мамилеси менен, оппоненттерине болгон мамилеси менен жана эң негизгиси мамлекетибиздин келечегине кам көргөн программалык иш-аракеттери менен далилдеди. Дал ушул позициясы менен Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына татыктуу талапкер экенин басымдуу элдин ишеним артканын көрсөтүп турат, деп билдирүү жазды журналист. Бакыт Төрөбаев, Жогорку кеңештин депутаты. Мирлан Бакировду мен өстүрүп, аны чоң мекемеге директор кылгам. Чындыгында Мирлан Бакировду мен өстүрдүм. Мен өндүрүштө жүргөндө ал Казакстан, Россиядан келген вагондорду растаможка кылып иштеп жүрчү. Аны мен өстүрүп чоң мекемеге директор кылгам, деп билдирди. 23 декабрда Өнүгүү Прогресс партиясынын төрагасы Бакыт Төрөбаев Супер ТВ каналынын саясий коктейль берүүсүнө маек берип жатып, Бакыт Төрөбаев иштеп тапкан акчасынын баарын бир гана өндүрүшкө жумшаганын белгиледи. Мен депутат болгонго чейин менин кол алдымда 600 адам иштечү. Бир жылда 150-200 миллион сомго жакын мамлекетке салык төлөчүк. Мен кеткенден кийин Мирлан Бакиров ошол чоң мекеменин директору болуп дайындалган. Кийин 2010 жылы мен ага сунуш берип, Базар Коргон районунан депутат болуп шайлануусуна жардам берип добуш алган. Кийин анын талапкерлигин комитеттин төрагалыгына сунуштаганбыз, кийин вице-спикерликке сунуштаганбыз. Ошентип биз аны өстүрүп келдик. Анан Мирлан Бакиров президент мекеним Кыргызстанга төрага бол деп сунуш бергенин айтканда, мен сенин колу бутуңду кармабайм, барсаң бара бер деп айткам, деди ал. Президенттик шайлоо. Дагы бир талапкер шайлоого катышуудан баш тартты. Президенттикке талапкерлердин бири Рашид Тагаев шайлоого катышуудан баш тартты. Бул тууралуу анын штабы кабарлады. Ал талапкерлигин кайтарып алуу үчүн Борбордук шайлоо комиссиясына тиешелүү документтерди жөнөткөн. Тагаев эмне себептен талапкерлигин алганын төмөндөгүдөй түшүндүрдү. Учурда саясий кырдаал тез өзгөрүп жаткандыктан чукул чечимдерди кабыл алууга туура келип жатат. Мындан ары мен өз позициям менен эле өлкөнүн туруктуулугу жана тынчтыгы үчүн кызмат кылуумду уланта бермекчимин, деген ал. Белгилей кетсек, президенттик кызмат ордуна 18 талапкер ат салышып жаткан. Эгер БШК Тагаевдин талапкерлигин алса, анда 17си калат. Мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо 2021 жылдын 10 январында өтөт. Баткендеги жер титирөөдөн 20дан ашык мекеме жабыркады. Баткен областынын аймагындагы күчү 5 балга жеткен жер титирөөдөн бир нече турак үйдүн жана мекеменин дубалдарында жаракат пайда болгон. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министринин басма сөз кызматы кабарлайт. Маалыматка ылайык, 26 декабрь күнү катталган окуядан кийин Жарандык коргонуу комиссиясы тарабынан тактоо иштери жүргүзүлгөн. Жалпы область боюнча 11 орто мектептен, 1 гимназия мектептен, 1 башталгыч мектептен, 1 маданият үйүнүн, 5 бала бакчанын, 1 банктын имараттарынын, 11 турак үйдүн дубалдарына жаракат кеткен деп айтылат маалыматта. Келтирилген зыян боюнча Жарандык коргонуу комиссиялары тарабынан тиешелүү актылар түзүлгөнү белгиленди.